Дүйнө жүзү боюнча бүт баарын азгырган бузуку кыз жөнүндө уктуңуз беле? Билесизби, бул кыз үчүн бирөөлөр өзүн өзү өлтүргөн. Бул кыз үчүн энесин өлтүргөндөр да жок эмес. Бул кыз үчүн бала чакасынан ажырагандар канча. Бул кызга жетүү үчүн жандай көргөн досунун жанын кыйгандар да бар. Бул кыз үчүн канча адамдар Аллахтын дининен чыгып кетти. Бул кыздын айынан канчалаган адамдар абакта олтурушат. Бул кызга жетүү үчүн бирөөлөр уурулукка барышат. Бул кызга жетүү үчүн адамдар бири-бирин алдашат. Бул кызга жетем деп жүрүп, адамдар бүтүндөй өмүрүн өткөрүп жиберет. Бул кыздын кайда жашаарын билесизби? Эгер анын кайда экенин угушса, адамдардын баары ошол тарапка чуркашат. Жөн эле бири-бирин тебелеп салчуудай болуп чуркап жөнөшөт. Баары ага батыраак жетүүнү каалашат. Бири-биринен кызганышат. Бул кыздын аты ким экенин билесизби? Анын аты да кулакка жагымдуу угулат. Анын атын укканда эле адамдардын көздөрү жайнай түшөт. Анын атын укканда анын сулуулугун көзүнө элестетип, шилекейи кандар канча. Баарынан кызыгы, көпчүлүк адамдар бул кыздын бузук экендигин, андан эч кандай жакшылык келбестигин, ага ашык болуп калуунун эртедир кечтир зыяны тиерин билип турушса да, ага суктана беришет. Аны айланчыктап, аны менен бирге болууну каалашат. Бул кыз өзү канчалаган адамдардын башын айландырып алса да, каниет кылбай, жолунан жолуккан адамга көзүн сүзүп, тузагына илип ала берет. Анын тузагына эсептелүү эле адамдар илинбей калбаса, колу жеткенин соо койбойт. Мен билип турам, азыр силер дагы ага кызыга баштадыңар. Жок дегенде, аны бир жолу болсо дагы көрсөм деп кыялданып жатасыздар. Ошондой, бул кыз өзү тууралуу уккан адамды ойго салбай койбойт. Ага кантип жетүүнү ойлой берип, канча адамдын чачагы арбады. Бул кыз канча адамдардын өңүндө оюнан, уйкусунан да, түшүнөн да кетпейт. Ооба, ал ушундай кыз. Анын кылбаганы калбады. Адамдарды азгырып, адамдык сыпатынан чыгарды. Бул кызга жеткендер деңиз суусун ичкен сайын чаңкай берген сыяктуу, кайра-кайра чаңкай берет. Ага жеткен соң, андан эч кимдин көңүлү калган эмес. Эми көпкө күттүрбөй сиздерге бул кыздын атын айтайынбы? Бирок, бул кыздын атын уккан соң, мен ага азгырылбаймын деп сөз бериңиз, суранычы. Анткени аны ээрчиген адам баарын унутуп, анын гана кулу болуп каларын жана эле айтып өтпөдүмбү? Кулак салыңыз. Анын аты Дүнүйө хан. Же болбосо жөн эле Дүнүйө деп койсок да болот. Ооба, Дүнүйө. О адамдар, биз 3 жашоону башыбыздан өткөрөбүз. Биринчи, жаралганга чейинки жашоо. Мунун башталышы абдан узун. Экинчи, өлгөндөн кийинки жашоо. Мунун аягына чек жок. Үчүнчү, бул экөөнүн ортосундагы жашоо. Бул абдан кыска. Мунун башталышы да, аягы да көрүнүп турат. Бирок, кыска болгонуна карабастан, ушул жашоодо биз келечектеги түбөлүктүү жашоого шарт түзүп алуубуз керек. Эгерде бул жашоону Дүнүйө хандын артынан жүрүп өткөрүп жиберсек, анда кийинки жашоо азап тозоктуу болот. Дүнүйө азгырыктын туу чокусу, баарын азгырат, убакытты текке кетирет, өмүрдү коротот. Аллах Таала дүйнө жашоосун сыпаттап мындай дейт: Аллах өзү каалаган пендесине ырыскыны кенен, каалаганына тар кылып коет. Ал эми капырлар, Аллах аларга кенен ырыскы берип койсо, дүйнө жашоосу менен сүйүнүп, акыретти ойлобой жүрө беришет. Дүйнө жашоосу акыреттин алдында арзыбаган гана ырахат деп айткан. Раат сүрөсү 26-аят. Аллах Таала дагы бир аятта: билип алгыла, дүйнө жашоосу оюн тамаша, зыйнат жасалга, өз араңарда менменсинүү, мал-мүлк жана бала чаканы көбөйтүүдөн гана турат. Анын мисалы жамгыр сыяктуу. Ал өстүргөн нерселер дыйканды кубантат. Кийин убактылуу кулпурат. Андан кийин сен анын саргарганын көрөсүң.
Андан кийин кургак чөпкө айланат. Акыретте убактылуу дүйнөгө азгырылгандарга катуу азап жана ыймандууларга Аллахтан кечирим жана ыраазылык бар. Дүйнө жашоосу азгырыктан башка нерсе эмес деп айткан. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дүйнө жашоосун мынтип сүрөттөгөн. Мени менен дүйнө сапарда бара жаткан адам дарак көлөкөсүндө бир аз гана эс алып, кайра туруп кеткен сыяктуу. Тирмизи. Мына ушундай кыска дүйнө жашоосун дүйнөнүн артынан жүрүп өткөрүп жиберүү абдан чоң жоготуу болуп эсептелет. Бул жоготуу бир гана бул жашоого тиешелүү эмес, акырет жашоосуна да тиешеси бар экендигин эстеп, дүйнө кандан өзүбүздү алысыраак кармайлы. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул жашоодо дүйнө деп жүрүп, акырет жашоосун унутуп калат экенбиз. Жада калса, айнына чөйрөдөгү жакшылыктарды дагы унутуп, мына ушул дүйнө кандын артынан чуркап кете берет экенбиз. А бирок акыретке дүйнө канды алып кетпейсиз. Акыретке сиз бул кыска жашоодо жыйнаган сооп амалдарыңызды алып кетесиз. Ошондуктан сооп амалдарга убакыт бөлүп, дүйнө канды артыңыздан ичтиңиз. Эгерде кыргыз элине, жерине, дилине, тилине, динине кызмат кыла турган болсоңуз, дүйнө канды Аллах Таала артыңыздан ээрчити коет. Ошондуктан дүйнөнүн артынан ээрчибей, дүйнөнү артыңыздан ээрчитиңиз.